Борекер меримдүү Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Урматтуу бир туугандар, орозоңуздар кабыл болсун. 7-чи каналда Аалымдар айсын теле долбоору эфирде. Кудай Таала кандай тилек дуа кылсаңыздар, Кудайым өз даргөөгүндө кабыл кылсын дейбиз. Жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Өзгөрүүнү өзүңдөн башта дейт. Адам өзгөрүлсө, алам өзгөрүлөт, алам өзгөрүлсө, коом өзгөрүлөт. Ошол жакшы жолдор, мештикке баскан жолдор болсун. Ошол жакшы ишке жарышкан кадамдар болсун деп бүгүнкү эфирибизди баштайбыз. Бүгүн сиздер менен ушул орозо жана Куран жөнүндө сөз кылабыз. Андыктан ушул элибизге, жерибизге, Кыргызга ат көтөргүс, нар көтөргүс иш жасап жүргөн устазыбыз, дин аалымы Санжарбек Ташматов келген. Ассалам алейкум, орозоңуз кабыл болсун. Сиздин дагы. Устаз, биринчиден Алла разы болсун. Бир жалпы эл журтуңуз менен амандашып алыңыз. Андан кийин буюрса бир жакшы бир Куран менен баштап берсеңиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман бир туугандар, Алла Таалам кармаган орозоңуздарды кабыл кылган болсун. Алла Таалам элибизге, жерибизге бейпилдикти, тынчтыкты, берекени берген болсун. Жакшы устаз, жакшы иштин, жакшы нерсенин баардыгы ушул ачык-ачык Куранда дейт. Бир жакшы мынакей ороз айында турабыз. Бир жакшы бир керемет Куран окуп, анан бир ачып алсак. А'удhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil-muttaqina mafaza, hadaiqa wa a'naba, wa kawa'iba atraba, wa ka'san dihaqa. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah Taala bilip kılgan, bilbey kılgan günlerimizi keçirgen bolsun. Uşul oroz ayında barыбызda Kur'an eylerinden kılıp, Kur'an jattaganlardan, jana Kur'an'ın içindeki Allah Taala'nın buyruklarına amal kıluvchilardan kılgan bolsun. Rahmetike ya Rahman. Allah razы болсун, Куран кабыл болсун дейбиз, урматтуу теле көрүүчүлөр. Устаз, эми бүгүнкү темага тотолуп берсеңиз, орозо жана Куран деп атабыз. Мынакей өзү Куран түшкөн ай, анда сөз сизде. Bismillahirrahmanirrahim. Чындыгында орозо айы, Куран айы. Неге дегенде пайгамбарыбыз бул нерсени өзүнүн жашоосунда бизге үлгү катары көрсөтүп кеткен. Бул пайгамбарыбыздын өзүнөн эле эмес, балким Алла Тааланын тараптан буйрук катары Жибрил алейхиссалам менен жылда Куран-ы Керимди орозодо бир сыйра кайталап чыгат эле. Жибрил алейхиссалам окуп, аркасынан пайгамбарыбыз кайталап чыгат эле. Анан ошол нерсени пайгамбарыбыз өткөн жылы, өтө турган жылы саллаллаху алейхи ва саллям 2 жолу кайталап чыгышкан. Ошондуктан алымдар айтышат, жок дегенде Куран-ы Керимди орозодо бир сыйра окуп, угуп чыккандык жакшы болот, сүннөткө ылайык болот деп айтышат. Анан экинчи маселе, орозо айында инсан көпчүлүк адамдар, эми жанагындай кээ бир адамдар бир аз күнөөгө батып жүрсө дагы, же болбосо кээ бир жерлерде бир аз кемчилик болсо дагы, орозо айында өзгөчө нафсисин кармап, тарбиялаганга аракет кылып, орозо кармап, оңолгонго аракет кыла турган ай эмеспи? Ошондуктан
Кур'ан-ы Каримди ушул айда баштап алганга, жаттап баштаганга, же болбосо үйрөнүп баштаганга эң чоң мүмкүнчүлүк. Ошондуктан мен өзүмү дагы бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы момун мусулмандарга да айта турган насаатым, үй бүлөбүз менен, бала чакабыз менен ушул берекелүү айда Куранды баштай электер, биргеликте баштап алайлык. Ал эми баштап бир аз окуп калгандар үй бүлө менен биргеликте бала чака менен ошол нерсени күн сайын окуганга, ар дайым кайталаганга бир адат кылып, жакшы адатка айландырсак, ушул Курандын берекеси үй бүлөбүзгө, бала чакабызга тиет деген толук ишенич бар. Өзгөчө азыркы жанагы үй бүлөлүк маселелер боюнча көптөгөн маселелер болууда. Жанагы мектептеги жаштардын жаштардын арасындагы бузукулук, жанагы терс көрүнүштөр, ата энеге, мугалимге сый урмат болбогондук, ушулардын баардыгын дарылай турган, туура жолго сала турган, бир жеңилдете турган, алдыга жылда турган нерсе, эң жогорку нерсе бул Алла Тааланын китеби Кур'ан-ы Карим. Буну окуса дагы, укса дагы, үйрөнсө дагы Кудай кааласа ошол инсанды туура жолго салып, оңдоп, бийиктикке, ийгиликке жетелеп кете турган китеп. Жакшы устаз, анан мынакей китептерди ала келип берсиз да, бул баягы Куранды окууну үйрөнүүгө кандай китептерге деп токтолсоңуз. Бул китептерди атайын доктор Яхая Ал-Гаусани деген бир устаз бар, өзү сириялык, көп жылдардан бери Саудияда турат, өзү ушул багытта көп жыл иштеген. Куранды жаттатуу, тажвид эрежелер боюнча, азыр бүгүнкү күндө эми хадис боюнча дагы ушундай иштерди алып барат, китептерди жазган көптөгөн. Анан бул жерде бир нече эки китебин алып келдим. Бир нече эрежелерди айтып кеткен. Токтолсоңуз. Азыр жанагы өзгөчө жаш балдарга кантип жаттатабыз, жаш өзгөчөлүгүнө. Жаш өзгөчөлүгүнө кайсы убактан баштап жаттатып башташыбыз керек. Эрежелерди канткенде Куранды жакшы жаттайбыз. Куранды жаттоодогу кандай тоскоолдуктар бар, кантип алдын алышыбыз керек, кантип жеңип өтсөк болот. Ушулардын баардыгын ушул эки китепте кыскача кылып айтып кеткен. Ушуларга мен токтолуп кетейин деп атай китептин өзүн алып келдим. Себеби инсан кээде унутуп каласын, кээде жанагы негизги айтылган максатка жетпей калбайлы деп атай китептин өзүн алып келдим. Эң биринчи биз жанагы Куранды жатташыбыз керек дегенде бизде бир өкүнүчтүү нерсе, ушундай эң керек болгон нерсеге көпчүлүк убакта биз жанагы бала чоңоюп 11 класстан кийин анан катып калгандай. Катып жанагы көп эң негизги нерсе биле турган убакыт өтүп кеткенден кийин аракет кылып калат. Каратал болуп калганда, мажүрүн талдап башташ керек. Каратал болуп, анын бели эч качан ийилбейт. Оңго салсаңыз дагы, созого салсаңыз. Ал ошо мурунку система менен, мурунку ой пикири менен, мурунку жүрүм туру менен сиңип калган. Анда эле оңдосо болот, бирок сүрөттөр менен сонун экен, бул жерде жаш балдарды эң биринчи бул жерде айта турган нерсе, эң биринчи энелерге айтыла турган нерсе, бала боюңузда болгондо ошол убакта Куранды окутуп башта. Боюнда болгондо эне окуп башташ керек. 11-класс, 8-класс деген жок экен да. Ага күтпөстөн, анда кеч калдың деген сөз. Ага чейин боюнда болгондо эле дароо ошо бала уксун деп дарат алып Куран окуп баштасын. Атай бала үчүн. Ушул бала уксун деп жаштарга насаат, жаштарга өзгөчө жанагы үй бүлөлөргө, жаш үй бүлөлөргө балалуу болуп, менин балам акылдуу болсун, илимдүү болсун, Куран болсун, нурлуу болсун деген нерсени биз жанагы поезд өтүп кеткенден кийин издеп калып атпайбызбы? Аттиң депчи. Ошон үчүн кимде ким баласы нурлуу болушун кааласа, берекелүү болушун кааласа, жанагындай бүгүнкү күндөгү жаман окуялардагыдай болбой, ата энесине, мамлекетине, элине жана кызмат кыла турган бала болушун кааласа, ошол баланын боюнда болгондо эле Куран окуп, ошол балага угузуп башташ керек экен. Бул биринчиси. Экинчиси, төрөлгөндөн кийин. Бизде көбүнчө төрөлгөндөн кийин жанына музыканы коюп коёт, мультиктерди коюп коёт, телевизорду коюп коёт, телефонду коюп коёт дагы. Анан ошо менен чоңойгон бала азыркындай натыйжа берип атат. Бүгүнкү жанагы жаман окуялар бүгүн кокустан эле болуп кеткен жери жок да. 10 жыл, 15 жыл жол балага канча жылдык фундамент куюлгандан кийин берген мөмөсү ушул. Куран коюп койсо керек экен. Ананчы ошол балага Куран окуйсун. Эң жакшысы өзү окуганы. Эне өзү окугандыгы, эмизип атканда окугандыгы бул эң жакшы нерсе. Тез өтөт, Тез өтөт. Жанагы биз тарыхта дагы көп алдымдар ушундай болгон да. Ар эмизген сайын дарат менен эмизип, өзү окуп, угузуп, анан ушундай кылышкан. Бул экинчиси. Биринчиси боюнда болгондо, экинчиси эмип жатканда,
Экинчиси баланын астында добушту чыгарып окугандык. Энеси угузуп. Энеси, атасы, агасы жарыя. Добушту чыгарып окугандык. Ушул бала уккан сайын жанагы баягы айланасындагы болгон коркунучтардан жүрөк тынчтанат, Алла Тааланын сөзүн укканда акылына сиңет, мээсине сиңет, жүрөгүнө сиңет, анан жанагы тили чыкканда дароо эле оңой. Даяр кадр болуп чыгат экен да. 1, 2, 3 жашында жаттап алып атканда көрүп атпайбызбы? Ооба. Жанагы азыр демек ушул методиканы колдонуп аткандар да. Жанагы Казакстандагы жанагы баланы көрүп атпайбызбы? Хадистерди кандай жаттап койгон? Кичинекей бала. Биздин деле ошо менен тең балдар бар. Биздин балдар башка нерсени жаттаган. Игралар жаттаган. Ооба. Играларды жаттаган, жанагы телефондагы баардык оюндарды билишет. Ооба. Жанагы балага туура нерсени берген экен, ошо мөмөсү туура нерсени берип жатат. Демек бизде үчүнчү нерсе баланын астында балага угузуп Куран окугандык. Өзүбүз, атасы, апасы, башка ага инелери. Төртүнчүсү бала бир аз соңоюп акыл кирип калгандан кийин бир мүлккө бир нерсеге ээ болушту каалап, ошол нерсени жакшы көрүп баштабайбы? Ошол убакта балага атайын ошол балага Куран белек кылып бер дейт. Балам, ушул китеп Куран сен үчүн. Ушудан окуп сен жатташың керек деп өзүнө биринчи белеги. Ооба, эң биринчи белегиңиз iPhone эмес. Ооба, iPhone эмес, жанагы кымбат оюнчуктар эмес. Бала акылга киргенден кийин эң эсте кала турган эң жакшы белегиң эмне десе, сону Куран окуй ала турган. Машина эмес. Ооба. Анан ошондой нерселер болгондон кийин анан мөмөсү жакшы болот да. Ооба. Бешинчи нерсе ошол бала бир аз жаттайбы, бир аят жаттайбы же бир сүрө жаттагандан кийин сөзсүз түрдө үй бүлөнүн ичинде эле ошол жерде бир сүйүнүчтүү бир тойго окшотуп бир нерсе жасагыла дейт. Жанагы бала да эсинде кала турган кылыпчы. Бүгүн мисалы үчүн бир балабыз алхамдулилlah Фатиха сүрөсүн жаттап бүтүптүр. Келгиле бүгүн аш басабыз, бүгүн андай кылабыз. Торт жейбиз. Торт жейбиз бүгүн, мына балабыз ушундай болду депчи. Анан жанагы бала мен бир жакшы иш кылсам, мен кылган ишим бул баланат экен, бул жакшы нерсе экен деп кызыгып, кайрадан ыкма методика. Ооба. Окуп жаттап баштайт. Алтынчы нерсе биз балдарга окуяларды айтканыбызда жанагы жомокторду, жанагы жомок деген болбогон нерселердичи. Ооба. Коркунучтуу нерселерди айтабыз да биз. Жанагы балагачы. Коркутуп Өчө дейбиз, азыскыны айтабыз, балабаттарды айтабыз, ужасты айтабыз. Анан азыр көбүнчө телефонду берип коюп, окуяны айтыштын ордуна жанагы коркунучтуу мультиктерди, жаман нерселерди көрүп, жанагы же болбосо жанагы мультиктин ичинде бир дагы сөз жок, эртең менен кечке деле чакачка деп багырган мультиктерди коюп коюп атат. Анан жанагы бала чоңойгондо тили чыкпай калат да. Бул жерде балага Курандын ичиндеги окуяларды айтып берет. Юсуф алейхисаламдын окуясын, Ибрахим алейхисаламдын окуясын, Исмаил менен болгон окуясын, кандай экөөнүн ата менен баланын ортосундагы сырдашуу кандай болгон, Мариям энебиздин окуясын, фараондун окуяларын кыска кылып айтып бериш керек экен балага. Жанагы Куранга жүрөгү байлана турган бала болот экен да ошондо. Бул 6-сы. 7-си үй бүлөнүн ичинде ошо жаш балдардын арасында кичинекей сүрөлөр жаттаганда өзүнчө аларга бир жарыш кылып койгула дейт. 3 балаңыз болсо, 2 балаңыз болсо, экөөнүн арасында жарыштырып коюң. Кимде ким шу акыркы фанимени Кулхуллахат, Кулавуз фалак нас 3 майда сүрөнү жаттаган болсо, кимиси жаттаган болсо, ушундай бир белек. Ким 2 сүрөнү жаттаган болсо, ушундан мурун эсиме түшүп атат. Хирург врач бир агай бар, Өзбай Чотонов деген. Анан ошонун бир үйүнө барып калсам, ушундай конкурс кылат экен балдарына, кыздарына, белектерди берип, жандай. Ушул методиканы колдонот экен да көрсө. Ошол жанагындай белек бергенден кийин окуганга аракет кылып жатташ. Шыктандыруу, Шыктандыруу. Бул жаш балага канткенде биз жаш балабызды Куран окуганга, жаттаганга ыңгайлуу кылып жанагы дем берип, эгинеге турган жерибизди даярдайбыз деген сөз да. Бул жанагы али жаттап баштай элек. 7, 8, 6га чыкканга чейинки болуп аткан нерселер булар. Ошого чейинки жерге даярдык, жерге даярдап, ал жерге эгинегебиз. Бизге жакшы мөмө бере турган, элге, жерге кызмат кыла турган, бул жүрөккө көптөгөн нур, илим кире турган кылып даярдашыбыздын биринчи фундаменти ушул экен. Эң сонун. Ушул 7 нерсени айтыптыр. Андан кийинки бүгүн эми орозо айында деп атпайбызбы? Орозо айында дагы бул ушул атайы бул нерсени айтканым, алып келгеним себеби орозо айында биз ушул үй бүлөбүз менен ушул нерселерди пайдаланып калайлы деген максатта алып келдим да атайы. Экинчи 7 нерсени айтыптыр. Канткенде биз Курандан пайда алабыз дегенчи. Көпчүлүк убакта биз Курандан пайдаланабыз дегенде жалпы коомчулукта ушундай деген ой болуп калат да бизде. Бирөө өлгөн болсо,
ошол жерде пата Тазияда, кылганда, тазия кылганда ошол жерде Куран окусак, анан азыр эми анда өтө эле современный болуп кафелерге чакырып ошол жерде эле бир аз ооба 5-10 аят алда көп болуп кетсе, көп болуп кетти дешет. Ошол жерде окулуп калат дагы. Чыныгы Курандын мааниси, анын içindеги нерсеге амал кылыш керек экен. Бул Курандын ичинде биздин күнүмдүк жашообуз ошол жакта бар экен, эреже бар экен деген нерседен алыстап кеткенбиз да. Ошондуктан ошол нерсеге барбаш үчүн бул жерде 7 эрежени айтып кетти дагы. Канткенде биз Курандан пайда алабыз дегенчи. Биринчиси, Куран окуганда жанагы тез эле окуп дароо бүтүрүп койбостон. Куран окуганда. Bir сүрө жаттады, 2 сүрө жаттады, 3 сүрө жаттады, канча сүрө жаттаса да шашпай окуш керек экен. Пайгамбарыбыз менен жанагы Ибраим алейхиссалам кайталаганда дагы ушундай кылып кайталашкан да. Тез окуп, шарылдап, эмне окуганын түшүнбөй калбастан ар бир тамганы жакшына кылып чыгарып, өтө эле жанагындай секин кылып адамды зериктирип кое турган деңгээлде эмес, ошону ар бир тамгасы тунук, түшүнүктүү, уга турган кылып, адам өзү ырахат ала турган кылып жа. Устаз, азыр мисалы кээ бир мешиттерде баягы хатым барып калсаң, угуп жетишпейсиң да. Жана эле автомат эле татырап эле кетет да. Өзү негизи ошол чынында эми бул жанагы биз таравих намазы, бул Куран айы болгондон кийин негизги максат ошол орозо айында Курандан, таравих намаздан ырахат алып, пайда алып өз негизичи. Өз негизи ошондой кылыш керек. Жанагы умрага барып эле жүрөсүз да. Орозо айында барып калсаңыз, ушул жерде байкайсыз. Куран окуганда ушундай ырахат аласыз. Ажайып, уккуң келе жүрөгүңө салат. Ооба, ушу 1 саат, 2 саат тура бересиң жанагы жерде. Мен Майданда окугам да билесиз. Майданда таравихни окуп өтүп, саат 12-де. 1 саат эсеп аттаган, саат 1-де, акыркы 15 күндө кайрадан тахажжуд башталат. 50-ге 60-га чыгып чал, аксакал, кемпирлер чарчабайт. Үйүнө кетпейт. Бизде 18-17 эле чарчайт да, мына уктап калып. Биз жанагы бир аяттан Ар-Рахман, Аллах акбар деген чиз керек дейбиз да. Ал жерде ушинтип окуйт. Үйлөрүнө кетпей коюшат. Жанагы мешиттен үйгө алып келип убара болбойн дейт дагы. Ошол жерде замзам ичип эле туруп турат дагы. Дароо тахажжуд окуп бүткөндөн кийин, эмени таравих окуп бүткөндөн кийин тахажжуд окуй баштайт. Ушундай сонун ырахат аласың да. 1 саат, 2 саат турасың, бутуң талайт тура. Бирок жанагы кулагың менен угуп аткан, жүрөгүңө жетип аткан ырахат жана кыйынчылыктын баардыгын жеңип кетет. Сиңиңдирип, ушундай ырахат аласың да. Ошон үчүн кимде-ким Курандан ырахат алам деген болсо, пайда алам деген болсо, эң биринчи эреже бул Куранды шашпай окусун. Экинчиси, Куранды шашпай окуганда дагы оюң ар жакта болуп окуп калышың мүмкүн да. Экинчи эреже, оюң ар жерде болбостон, окуган нерсеңе көңүл буруп окушуң керек. Алхамдулиллахи раббил аламин дегенде маанисине. Ага чейин кыргызча маанилерин окуп коюп, анан кийин окуган болсоң, ушундай жыргап, ырахат алып, анан пайдасын аласың. Үчүнчүсү, ошол аяттарды окуганда биз жана айтпадымбы? Өлгөн жерде эле окуп калганыбыздагы жанагы Курандын ичиндеги маани маңызына бизди оңго солго баштап кете турган эреже катары көңүл бурулбай калгандагы жанагы аяттын маанисине дагы аятка да ичине маани бербей калабыз. Жанагы өзбек ажын айтып кетпедиңизби? Өзбек ажы жанагы эрежелер жасап койгонго билесизби? Жолдун эрежесине окшотуп. Курандын ичиндеги аяттар, эрежелер ушундай да, буйруктар. Арак ичпе, уурлук кылба, бирөөнүн акысын жебе, жаман жакка баспагын, туурабы? Ушундай эрежелер. Ошолорго эгерде инсан көңүл буруп окубаса, бейиш жөнүндө окуганда көңүл бурбаса, дозок жөнүндө окуган болсо, жөнөкөй эле тотукуштай эле жанагы кайталап коюп кете берет да, эч кандай пайдасы тийбей калат да. Эң өкүнүчтүү. Ошон үчүн үчүнчү нерсе, Куран окуганда ошого көңүл буруп, жөн эле көңүл буруп эле койбостон, берилип, ошол жөнүндө ойлонуп. Эмне жөнүндө сөз болуп атат бул жерде? Бейиш жөнүндө сөз болуп атса, дозок жөнүндө сөз болуп атса, ата-энени урматтоо жөнүндө, бирөөнүн акысы жөнүндө сөз болуп аткан болсо, деп өзүнө сабак алганча ошону көңүл буруп окуш керек экен. Төртүнчүсү, биз кээде ушундай болуп калат да, жанагы жакшынча айтпадыңызбы? Таравыда дароо эле кээде шырылдатып бүтүп коебуз депчи. 10 күндүн ичинде бүтүрүшүбүз керек. 1 айдын ичинде 3 жолу хатым бүтүрүшүбүз керек деген ал максат эмес да. Куран окугандан, Куранды түшүнгөндөн максат шырылдатып эле аны бүтүрүп коюш ал максат эмес. угуп жетишпейсиң да. Угуп жетишпейсиң. Ал негизги максат эмес. Ошондуктан эгерде кимде-ким чындап ушул Курандан пайдаланам деген болсо, пайгамбарыбыздай кылып 1 айдын ичинде. 1 айдын ичинде. Күнүгө 1 парадан, бир парадан чачпай окусаңыз ырахат аласыз. Мына биздин Сараксыйда ушундай болуп атпайбы? Ооба, эң сонун. Сараксыйда барсаңыз, имам сонун окуйт, жанагы жерде отуруп сонун ырахат аласыз. Болсо 1 саат, 1 жарым, 2 саатка чейин чозулуп атат.
бир параны окутат. Сонун, Бул жанагы жерде чынында баракат алып, үйүңө неме намаз бүтүп эшикке чыгып үйүңүзгө баратканда ушунда өзүңө ыраазы болосуң да. Эми жанагында ушундай окугандан кийин жанагы рахат жок баягы жердечи. Өзүңө дагы ыраазы болбойсуң, ибадатыңа дагы ыраазы болбойсуң да. Бешинчи нерсе жанагы таасир бере турган аяттарды кайталаган, кайра-кайра. Бейиш жөнүндө окуганыңда, ата энең жөнүндө аяттар келгенде, кыямат күнүндөгү, кабыр жөнүндөгү, машар майданындагы жанагыларды окуганда, маанисин кыргызчасын окуп, тафсирин окуп, андан кийин окуп атканда ушул аяттарды, таасирдүү аяттарды кайра-кайра кайталап пайгамбарыбызга окшоп. Пайгамбарыбыздын кээ бир аяттарда келет, кээ бир хадистерде келет го, бир аятты көп кайталап турду дегенче. Көп кайталап турганда жанагы кайталаганың бекемделет, оюң жүргүзөсүн, тафаккур кыласың, жанагынын маанисини, өзүң кылган ишиңи, кыямат күнүндө машар майданында тизилген ошончо элдин көпчүлүгү сурак сабал, ошолор жөнүндө көптөгөн сөздөр, ойлор келет дагы. Инсан өзүнү оңдогонго жанагы ага башында туруп ар нерсе менен коркутуп, сен мындай кыл деп камак менен же болбосо жанагы коркунучтуу нерселер менен кыла албаган нерсени жүрөгүндөгү ыйман, ишенич, ыйман аны туура жолго баштап кетет экен. Алтынчысы, сиз айткандай окуганда түшүнбөй, укпай, эмнени окуганын билбей калабыз деп атпайсызбы? Бул жерде дагы алтынчы негизги нерселердин бири бул окуганда туура чыгаруу, туура чыгаруу. Махраждарын анан окуганда дагы баягы тамгаларды окусаңыз ушундай кулагыңыз рахат алат. Чурулдабай, ар бир тамганы окусаңыз, кээ бир карларды билесизби? Жана Куран окуганда жанагы Куранга эч кандай алакасы жок адамдар чыкпай келип уккусу келип турат. Эми баягы экөөбүз айткандай жанагы шырылдатып окуган адамды эч ким андай уккусу келбейт да. Эмне кылат экен деп өтүп кетет. Ошон үчүн 6-эреже Куранды окуганда туура окуш керек, туура чыгарыш керек экен. 7-нчи нерсе, биз жанагы көпчүлүк ушуда 1-2-3 жолу аракет кылып, 5-6 жолу аракет кылабыз дагы анан болбойт экен. Мен карып калыпмын. Болбойт экен. Мен бул үчүн жаралган эмес окшоймун деп таштап коебуз да. Андай кылбастан 7-нчи нерсе, үмүттү үзбөстөн Алла Таалам Куран-ы Керимде жаттаганга жеңил кылган деген аяттар дагы бар да. Ошолорду эске алып, Алла Тааланын ырайымынан, мээриминен үмүттү үзбөстөн Куранды жаттаганга, окуганга аракет кыла бериш керек экен. Ушул 7 эреже. Андан кийинки дагы эң негизги нерселерди айтып коеюн, устаз. Азыр эң негизгиси келмедикпи, жанагы Куран жаттаганда Орозо айында эми биз өзүбүзгө дагы коомчулукка дагы айтып атпайбызбы? Эң негизги нерселердин бири кайсы эрежелерди колдонуп биз Куран жатташыбыз керек. Кандай эрежелер? Эмнелерди кылсак Куранды тез жаттайбыз жана жакшы жаттайбыз деген ар бир эле мусулмандын изги тилеги. Ар дайым суралып айтылып келген нерсе да. Мен баламы канткенде Куран жаттатамын, же болбосо өзүм жанагы өзгөчө бир аз убакыт өтүп калгандан кийин, акылга келгенден кийин мен билбепмин. Умрага барып келгенде көпчүлүк адам мындай дейт экен да. Ушул жерде жүргөн болсо, ошончо көп мусулман бар экенин билбегендер көп экен да. Ооба. Жанагы мешитке 10 адам барган болсо, мусулмандар бир айдан 10 адам, 5 адам эле деп андан кийин умрага барса, айылдан чыкпаганда. Ошо умрага барса ошончо миллион. Африкадан түсү башка, тили башка, Америкадан келген, Австралиядан келген. Анандай караса, бардыгынын тили бир. Ар биринин немеси бөлөк, бирок окуп аткан нерсеси бир, Кураны бир. Анан кемпир чалдар өлөйүн деген 70-80 чыккан капкара негир кемпир. Бурушка турат, Куран окуп аткан болсо анан баягы мен кыйынмын деп жүргөн болсо, биздикиде кыйын да эми. Агай бар, мугалим бар. Мен кыйратмын да анан мындай караса жанагы кемпир Куран окуп аткан болот. Пайгамбарыбыздын мешитинде Маккага барса Куран окуп атат. Анан мен дагы мешитке кирип намаз окуп бүтүп анан кийин караса элдин баардыгы Куран окуп калат да. Куран окуп барып китебин ачайын десе, тили өтпөйт, окуй албайт. Окуган эмес. Ошон үчүн кимде-ким азыр ушул Орозо айында Куранды баштаймын, окуймун, жаттаймын, балама жаттатамын, ушул жаңы төрөлгөн балама Куранды жаттатышым керек дегендер болсо, мына бул жерде 19 кыз эреже бар. Өзүнө бул китеп, бардык китеп, бирок эрежелердин өзүн эле кыскача айтып кетелик, биз убактыбыз эле аз калыптыр. Эң биринчиси Алла Тааланын сөзү болгондуктан эң биринчи нерсе бул инсандын ыхласы болуш керек экен да. Ыхлас. Мен Алла Тааланын сөзүн жаттаганга чын жүрөктөн ниет кылдым деп дуа кылып, чын жүрөктөн. Эл көрсүнгө, мактанганга, кара десин деген үчүн эмес, Алла Тааланын сөзү болгондугу үчүн ушул Куранды жаттайын деп чын жүрөктөн жатташ керек экен. Экинчиси жанагы жашта
жаттасаң ташка тамга баскандай болот деп арабчасында кутта ушундай эреже бар экен. Эң сонун. Ооба, жаш балага кичинесинде жатташыбыз керек. Жанагындай өсүп кеткенден кийин эмес. Бели катып, мээси катып, эч нерсе кирбей калганда эмес, балким жашында. Боюнда турганда, жаңы төрөлгөндө, ошол 6-7 1 класска жеткенге чейин ал Куранды апасынан бир нече жолу угуп, ишинде жүргөндө, төрөлгөндөн кийин бир нече жолу угуп, тире чыгайын дегенде ал Куранды уже угуп 5-6 жолу хатым кылып койгон бала болсо, 10 жол, 20, 30, 100 жол элестетсеңиз, анан жанагы балага сиз бир сөз жаттаткан болсоңуз кандай тез жаттайт. Ооба. Эң биринчиси демек ыхлас, экинчиси кичинекейинде жаттатышыбыз керек экен, үчүнчүсү окуй турган, жаттай турган убакытта. Кээде биз жанагы балага күч келе турган же чарчап турган убакта жатты деп кыйнап, же өзүбүз дагы ошол убакта чарчап кыйнап калабыз да. Жанагы иштен келгенден кийин, ал эртең кечкенен иштеп жүрдү, кыйналып жүрдү, ошол убакта жаттаганга болбойт. Жаттай турган убактар кайсы? Эң берекелүү убактардын бири бул шамдан кийинки убакыт. Анан кийин баамдаттан мурунку убакыт. Баамдаттан мурунку, баамдаттан кийинки. Мен өзүм тажрыйбамда дагы көргөмүн. Баамдаттан азанына чейинки 5 минут, 10 минут баамдаттан астын. Сонун, тез кирет, Азандан мурун. Ошол азандан мурунку 5 минутта жаттаган аятыңызды эгерде сиз азандан кийин баштасаңыз, саат 9-10го чейин жаттайсыз. Азандан мурун баштасаңыз, окуган болсоңуз 5 минутта жаттайсыз. Зейиндер ачылып, мындай даяр турган учурда. Адам ушундай дем алып турат экен, Алла Тааланын табияты ушундай экен. Мен көп тажрыйбам менен өткөн да. Азыр мен ошо сөзүңүздөн улам бир адамдарды билип атам, ушул туура эмес учурда жаттатат экен да балдар, кыйналчу эле. Кыйналат. Ооба. Өтө кыйналат. Убакыттан негизги маселе. Убакыттагы. Андан кийинкиси окуй турган жер. Ызы чуу эмес, сасык, таза, жыттуу, кеңири, тынч. Анан мен өзүм өзгөчө таасир алган жерим, окуган нерсем жаңырса жакшы жаттайт элем. Жаңырган жер. Кулак угулуп турса, кулага өзүм окуганым кулагыма угулуп турса, жакшы тез жаттайт элем. Андан кийинкиси жанагы биз айтып өткөндөй, туура окууну биринчи үйрөнүп алыш керек, туура окуп. Болсо эки жолу иш болот дагы, кийин дагы кыйналып калат. Андан кийинкиси жанагы аяттын баштарына, аяктарына өзгөчө маани берип жатташ керек да, баягы аяттарды бири-бирине улап кетиш үчүнчү. Кээде ошондой болбой калат дагы, жакшы жаттай албай калат экен да. Ошон үчүн аяттын башына, аягындагы сөздөргө эки аятты улап кетиш үчүн. Андан кийинкиси кайталагандык. Такрар кылып, такрар кылып кайталагандык, жанагы жаттаганыңызды эстен чыгарбай сактап калганга. 10-чу эреже күн сайын бир аят жаттаганыңыз, бир жумада бир жолу 10 аят жаттап койгонго караганда 1000 эсе жакшы. Күндүгө бир аят жаттап койсоңуз, жана 10 күндө бир чогултуп бир жаттап койгонго караганда ошол жакшы. Аз-саз, Аз-саз. Пайгамбарыбыздын айтканында да. Андан кийинкиси шашпай жаттагандык тез жаттаганга караганда жакшы дейт. Бир жылда жаттап койсоңуз болот Куранды. 6 айда жаттап койсоңуз болот Куранды. Бирок канчалык тез жаттасаңыз, ошончолук тез унутасыз. Андан кийинки эреже, жана окшош аяттарды жакшы көңүл буруп жатташ керек. 13-чү эреже устаз, мугалимдин. Устаз кармоо. Устаз кармоо, мугалим, ошо Куранды билген адам болуш керек. Себеби инсан өзү окуганда жаттай албай калышы мүмкүн, эрежелерди билбей калышы мүмкүн. Азыркы биз айткан кайсы убакта кандай жатташ керек, ушуларды билбей калат. Андан кийин бир китептен күндүк ар китепти Куранды окуй бербестен, себеби көз дагы жаттап калат экен, ошондуктан бир китепти колдонуш керек экен. Андан кийинкиси 15-чи эреже, жанагы Куранды жаттап атканда ошо менен биргеликте инсан жакшы амалдарды, салих амалдарды кылганга аракет кылыш керек экен. Орозо кармап, жакшы амалдарды күнөөгө батпай, музыкага укпай, жаман жактарга баспастан, балким Куран жаттап атканда инсан көзүнү, жүрөгүн сактап, Куран менен бирдей кетсе, ошондо тез жаттайт экен. Нур бар жерге Куран тез кирет экен да. Күнөө болгон болсо, ал Куран жатташы кыйын болот экен. Андан кийинкиси ар дайым туруктуу кайтап тургандык. Анан кээ бир аяттарды жанагы бардыгын болсо, кыска нуска, кыргызчасын болсо дагы аяттардын маанисин түшүнүш керек экен. Андан кийинкиси каалоо. Кээде каалоо дагы эгерде каалоо жок болуп калса, ага машина алып берем, байлыктын бардыгын берем десеңиз дагы ал бала жаттабай коет экен. Эң акыркысы дуа. Ар дайым туруктуу дуада болуш керек экен. Алла Таалам ушу Куранды жаттаганга өзүн күч кубат берген, жардам берген деп ар дайым туруктуу Алла Таалага кайрылып дуа кылып туруш керек экен. Алла разы болсун устаз. Бизге бөлгөн убакыт соңуна келди. Кудай Таала орозоңузду кабыл кылсын. Урматтуу телекөрүүчүлөр,
өзүңүздү, балдарыңызды, небере чеберлериңизди устаз айткандай бул китепти алып пайдаланып, Кудай буюрса баардыгыңыздарды Куран жаттоочулардан кылсын. Кыргызстаныбызды ошол Куран менен көтөрүүчүлөрдөн болсун деп тилек кылабыз. Ассаламу алейкум.